Сен жанымда болгондо айланган сыйм бүт дүйнөлүк борборго. Сен жанымда жок кезде бата берем оор сана ойлорго. Элмирбек Иманалиевдин дал ушул чыгармасына жаңы дем, жаңы күч берип, жаңы жашоо тартуулап, оон чыгарып, дал ошол эмгекти бүгүн бизге алып келген ырчы мырза бар. Көрүүчүлөрдүн эсине салып айта кетейин, бүгүнкү Муз Лайв көрсөтүүсүнүн экинчи бөлүгү бизге келип түшкөн жаңы ошондой эле эксклюзив клиптердин презентациясын сиздерге бет ачаарын жасайбыз. Сен жанымда деп аталган сонун клибин бизге алып келген. Бир нече көзөрмөмдөрдөн кийин ал клипке баарыбыз биргеликте чогуу күбө болобуз. Назар салып, өзүңүздөрдүн бааңыздарды дагы бересиздер. Ал эми дал ушул клиптин аткарган, тарткан мыкты ырчы мырза бизге конокко келген учуру Нурбек Болотбеков бүгүн биздин студиянын коногу. Кол чабуулар болсун. Келиңиз, өзүбүз кол чаап койбойлубу? Кош келипсиз, кутман кечиңиз менен. Рахмат, чоң келип калдык. Рахмат. Келиңиз, эл менен учурашып алыңыз. Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз эли менен саламдашып кетейин. Жана ошондой эле жалпы Муз каналдын жамаатына салам жолдойм. Саламыңызга алик алдык. Анан дал ушул жаңы клиптин бет ачары менен куттуктайбыз. Клибиңиз, эмгегиңиз кут болсун, элге хит болгон сонун музыкалык чыгарма болсун. Анан бүгүнкү темабыз өзүңүз билгендей дал ушул клип жөнүндө сөз кылабыз. Ал клип кандайча тартылды, бирок ага чейин ыр жөнүндө баштабайлыбы, Элмирбек Иманалиевдин баарыбыз билген ырына өзүңүз огон чыгарыпсыз. Туура, ошо ыр боюнча биринчи айтылса жакшы болот, эми андан кийин анан клипта. Эми бул ыр сөзү жазылганына бир топ эле болгон болуш керек, мен билгенден. Обондун жазылганына мындан бир 2 жыл мурун 2 жылдай өттү. Анан эми убакыт турмуштук жагдай дегендей баягы кээде ойдогудай болуп калат, кээде болбой калат. Ошону күтүп аранжировкасын жаздырып бүткүчө, андан кийин дагы башкасын жаздырып бүткүчө, толук кандуу кылышып бүткүчө ушунча убакыт өтүп кетти да. Так көп болду чыкканда. Негизи эле дал ушул ырга оон чыгаруу ою сизге кайдан пайда болду? Же балким мурдатан эле угуп оон чыгарыш керек деп жүргөн нерсе? Бул мындай болду, мен анда кичине кыскача башынан айта кетейин. Залкар акыныбыз Раматылык Элмирбек Иманалиев өтүп кеткенде баарыбыз кыргыз эли жалпы ичибиз атышып абдан чоң жоготуу болду да. Ошол учурда жанагы чоң апат болуп пандемия учуру болчу. Жолдор жабылып, эч ким жол баягы өзүнүн тиешелүү районунан чыга албай. Мен да ошол учурда үйдөн чыга албай калдым да. Анан аябай ичим атышып үйдө чынында эле ыйладык. Анан чоң жоготуу болду. Ошол учурда мен бул ырды мурда эле окуп жүрчүмүн, бирок эмнегедир андай бир чоң маани бербептирмин. Ошол өтүп кеткенден кийин сен жанымда болгондо айлангансың бүт дүйнөлүк борборго. Сен жанымда жок кезде бата берем оор сана ойлорго деп эмнегедир мага аябай катуу таасир этти да. Анан мен баягы ичимде сыздап 1 ай, 2 ай, 3 ай, бир жарым жылдай кыйналып жүрдүм. Анан бир ушул убак сааты менен келип ушул текстке бир ушул Залкар акыныбыздын бир чыгармасына жакшы бир жазылган чагы ушунусуна бир жакшы оон жаратсам экен деп өзүмчө бир тилек кылгам да. Анан эми ушунусун алып иштеп аракет кылып обон татыктуу болсо экен, терең болуш керек, анткени абдан терең жазылган, таамай жазылган. Сүйүү жөнүндөгү менин оюмча жакшы жазылган деп эсептейм да. Өзүңүздүн купулуңузга демек толду жатты. Ооба, албетте, мен бул ырды абдан көп чыгаргандан кийин мен көп жолу жүрдүм. Мүмкүн жакшы эмес деп бышырып отуруп ырдап жүрүп, анан өзүмө өзүм толук жок жакшы эле экен деп ичим чыгып калды да кийинчерээк. Ошол. Оонду чыгардык. Анан кийин дал ушул ырдын элге баягы аранжировка жасыруу, анан кийин клип тартуу этаптары боюнча да кыскача көрсөтсөңүз. Эми мен ошол жагына келип калды да. Ошол клип тартканда инибиз Бекзат Маманов деген ушул эфирден пайдаланып айта кетейин. Инибизге чоң рахмат айтам, абдан ыраазымын. Убактысын бөлүп жакшы клип тартып берди. Бекзат инимдин дагы саламы чоң. Андан тышкары аранжировка жазганда ошол биринчи эле ошо биз аранжировканы жаздырып, кооздойбуз деп, чөкөттөйбүз деп кайрылабыз. Баарыңыздарга белгилүү болгон Азамат Акырбашев деген биздин агабыз бар. Абдан мыкты музыкант. Көптөгөн ырчылардын аранжировкаларын жазып жүрөт. Ошол Азамат бакеме дагы чоң рахмат. Ал эми
та кимди унутуп калбайын деген. Клипте иштеген жалпы команда. Клипте иштеген команда айтмакчы. Ошол мен жана каарман издеп көп убакыт кетип калды ага дагы. Эмгек убакыт дегенде бир карындашыбыз макул болуп, кийин аз калганда болбой калды. Анан дагы башканы издемей болуп келип ошол Мээрим деген биздин карындашыбызга чоң рахмат, макул болуп, сөзүнө туруп тартылып берди да. Абдан клиптин көркүн ачты чындыгында. Кыргыз биздин кыздарыбыз, айымдар негизи өзүбүздүн баягы сонун сулуулугубуз бар да, ошол Мээримдин дагы сулуулугу бул жумшак, жакшы сүйүү деп ойлойм. Ошол сүйүүнүн көркүн ачты да. Ошол. Ал эми клиптин идеясы жөнүндө, клиптин тартылуу учурлары жөнүндө канча убакытта тарттыңыздар, кандайча тартылды, ошол жөнүндө дагы элге маалымат бере өтөлү. Клиптин тартылышы 1 күндүк убакыт талап кылды, 1 күн эле убакыт кетти. Анткени жумушка байланыштуу мен ушул дем алыш күндү тандап тарта калайын дедим да. Баштан ушу эртең менен баштап кечинде тартып өтүрдүк. Анан идея негизи мен бирден бир белгилеп кетким келип атат. Ар кандай сценарий жазылып атты да өзүмчөчү үйдө отуруп алып. Анан кийин келинчегим абдан жакшы идея берди. Ушундай кылып сүрөттөп, көз караштар менен драматургия болсун, баягы окшош клип болбош үчүн бул баягы жөнөкөй, бирок ошол эле учурда терең болсун деп ушундай идеяны сунуштады. Келинчегиме да чоң рахмат. Учурдан пайдаланып, биз дагы жалпы ушул эмгектин үстүндө иштеген командага ыраазычылык билдирели. Бул 3 мүнөттүк клиптин артында чоң эмгек жатары шексиз. Ооба, андан тышкары мен айтып коеюнчу, мен жакын досторум көп, досторум абдан көп, ар бирине ыраазымын. Ошонун ичинен баягы ушул тартылат дегенде Таалай деген досум бар. Аябай 2 күн калганда жүр досум мындай кылалы, тигиндей кылалы деп мага аябай жардам берип, күйүп пышып, негизи эле аябай чынында жакын досум. Ошол досума да чоң рахмат. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан дал ушул эмгегиңиз элге сиңген, эмгегиңиздин үзүрү кайта турган сонун бир чыгарма болсун дейли дагы. Келиңиз, сизге эркин микрофон кылып, атайын элге сунуштап өтүңүз. Андан кийин клипке чогуу бололу. Эми жалпы кыргыз элине ушул көптөн берки келаткан өзүмдүн ушул Сен жанымда болгондо деген чыгарманы тартуулап турам. Баарыңыздарга жагымдуу, көңүлдүү маанай каалайм. Эми бул албетте кайгылуу, бирок терең маани берип уга турган болсо, мен оюмча ушул классикалык чыгарма деп айта кетмекчимин да. Жакшы маани берип укса, бул адам эс ала турган ыр деп айтмакчымын. Сонун. Көрүүчүлөрдү экранга жакыныраак чакырабыз, себеби дал ушул мүнөттөрдө биздин УТРК музыка каналына жогорку балл менен эксклюзив катары кабыл алынган клипке күбө болобуз. Сөзү Элмирбек Иманалиевдике, ону Нурбек Болотбековго таандык Сен жанымда болгондо аталышындагы сонун жап-жаңы видеоклип. Сен жанымда болгондо айлангансың бүт дүйнөлүк борборго. Сен жанымда жок кезде бата берем ор сана ойлорго. Кандай болмо караныңды жоктотпой, сени көбүз бир денеде болгондон айрылышпай бирибизден бирибиз тең ачылып тең жумулуп көзүбүз сүйлөгөндөн ай бирдей чыгып сөзүбүз бөксөргөндө бир бөксөрүп толгон кезде бирдей толуп көнүбүз. Бир
роз менен суу ичип бир мурундан дем алып экөөбүздө согуп турса бир жүрөк бирдей үмүт бирдей арман бир тилек ошондо да сен издеп элесиңди сагынып азап чеге берет элем ким билет бир оз менен суу ичип бир мурундан дем алып экөөбүздө согуп турса бир жүрөк бирдей үмүт бирдей арман бир тилек ошондо да сен издеп элесиңди сагынып азап чеге берет элем ким билет Музыка телеканалында жаңы клип. Нури, сүйдүм ай. Неге татусуң ай, кыялымдагыдай, жүзүң жарык чырай, берген экен Кудайым менин жүрөгүм ай, сүйүп калды абайлабай. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүздөр. Эфирибизди алды каралантабыз, сүйүктүү көрүүчү, дагы бир ирет кутман кечиңиз менен көрүп жатканыңыз УТРК музыка каналында Муз Лайв көрсөтүүсү. Биз кезектеги жаңы клиптин бета чарын сиздерге сунуштаганга даярбыз. Бул айым өзгөчө жапжаңы алгачкы эмгеги менен келип толкунданып турган учур, ошондуктан бардыгыңыздардан колдоо күтөбүз. Конокто жаш ырчы айым, өзгөчө ажарлуу сонун стили менен келген. Бизде конокто Нури. Кол чабуулары болсун сизге. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Кош келипсиз, көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Келиңиз, эл менен амандашып алсаңыз болот. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Менин атым Жанариева Нуржамал, Нури псевдоним аркылуу чыгып келе жатам. Ошо жакында эле Сүйдүм ай деген жаңы ырым чыкты. Кубанычтабыз. Бул сиздин алгачкы эмгегиңиз, Клип биринчи бул ыр эл жакшы кабыл алып баштады, толтура деген видеолор тартышып, анан клип чыгаралы деп чечтик. Бул демек элге жакшы өтүп аткандан кийин клип чыгарбасак болбойт деген. Биринчи ушул жерде балким сиздей алгачкылардан болуп көрүп жаткан көрүүчүлөр болсо кененирээк өзүңүз жөнүндө маалымат берип өтпөйсүзбү? Келиңиз. Нури айым ким болду экен, эл менен таанышып өтөлү. Мен өзүм 24 жаштамын. Негизи Россиянын Томск шаарынын ТГУ университетин бүткөн. Негизи профессиям такыр эле башка, менеджмент чөйрөсүндө 1 жыл иштеп көрдүм өзүм сферамда. Бирок болбой эле жан дүйнөм музыкага тартып, кайра эле музыкага келдим. Ошон менен бүт жумушумду таштадым да, ушул жылдан баштап полностью өзүмдүн творчествома кириштим да. Демек, чыгармачылык менен иштеп баштадыңыз. Бул өзүңүздүн баягы бала кезден кыялыңыз, кыялдарды. Меники эле эмес. Сиздики эле эмес дегенде? Бул негизи мамамдын кыялы болчу экен кичинекей кезинде. Чоң сахнада ырдаш, бирок тилекке каршы өзүнүн кыялына жетпей калган.
мен кыялын азыр аткарып жатам. Бир кишинин эмес, эки кишинин кыялын аткарып жатам. Сонун. Демек кыялдар сөзсүз түрдө орундалышы керек. Сиз чоң сахналарды багындырышыңызды, бир гана Кыргызстанда эмес, эл аралык сахналарга чыгышыңызга дагы тилектешпиз дагы. Дал ушул бүгүн бизге алып келген Сүйдүм ай чыгармасы тууралуу кеп кылалы. Кандайча жаралды, андан кийин клипке өтөлү. Башында мен жөн эле телевизор көрүп жаткам, тоже сиздердин каналыңызда эле Strong Enough деген ыр бар. Ошону угуп калдым. 2-3 күн тынбай уктум, ырдап да көрдүм, мындай бир башкача эмоция болдум ошо ырды укканда. Анан музыкальный продюсерим бар, Чыңгыз Байке, жана башкы продюсер Эрмек Байкеге жаздым. Ушундай ыр бар экен, биз да ушундай жазбайлыбы, кыргызча, менин стилиме жарашыктуу деп. Анан алар да ойлонушту, где-то бир айдай жаздык музыкасын эле. Анан бир күндө эле барып эле студияга жаздырып салдым. Бир күндүн ичинде, анткени баары топ келишти да. Үнүм дагы, музыка да жакшы болуп, мындай сонун чыкты деп ойлойм. Өзүңүздүн купулуңузга толду. Ооба. Ал эми бизге бүгүн жаңы клип катары келген клип жөнүндө сөз кылалы. Ал кандайча тартылды? Мен негизи өзүм мындай кандай скромная, не эмоциональный человекмин да. Вот. А бул клипте мындай ырымды сездим да. Мындай чын эле сүйгөндөй ойнодум деп айтсам болот да. Анткени актер менен да биз жакшы иштештик деп ойлойм. Ушундай бир сезимдер чыкты да. Вот ошол. Чыныгы сүйгөндөй ойнодум, эмоцияларымды сыртка жашырып турсу, ал сезимдер демек чыныгы өзүңүздүн жашооңузда ал сезимдер жашай эле окшойсу да. Жок, боло элек. Клиптен эле болуптур да. Клипти эфирдин сыртында көрдүм. Азаматсыз сонун болуптур. Анан өзгөчө идея менен тартылыптыр. Баягы өзүңүз оюнчуктарды тизип туруп аларга концерт коюп аткан. Бул клиптин идеясы негизи эле сюжет кандай болду, ошол тууралуу дагы элге азыр маалымат берип өтпөйсүзбү? Клипти көбү деле түшүнбөй калышы мүмкүн. Бул алгачкы сүйүү жөнүндө, бирок бул кыздын башында эле болгон сүйүү да. Жашоодо деле болот го, бир өтүп бараткан баланы жактырып калсаң, мындай уже свадьбаны ойлонуштуруп жүрөсүң го кыздар да. Бирок бул только биздин башыбызда да. Ал бала клипте бар го, биз карап бири-бирибизди карап калганыбыз. Ал бала өтүп кете берет, бирок менин башымда калат. Анан мен оюнчуктарымды алып, ал баланы элестетип ырдадым да. Демек ошол идеяны чагылдыруу болду. Ооба. Сонун, өзгөчө сонун идеяны бериптирсиз клипте. Анан кийин бул клиптин тартылуу учурлары менен бөлүшүңүз. Канча убакта тартылды, кандай команда иш алып барды, дал ушул эмгектин артында кимдер бар? Эң башкысы биздин продюсерибиз Эрмек Маматовго колдоо үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Мени тарткан видеограф Белдиярга ыраазычылык билдирем. Чоң команда иштеди. Негизинде биз бир күн тарттык, бирок бир 15 саат тарттык дейм да, жаңылышпайм. Анткени локацияларды алмаштырдык, кийимдерди алмаштырдык. Өзүңүздөр билесиз, ал кыйын. Ошол. Ошентип кыйынчылыктардын артында сонун эмгек жаралды. Анан бизде жакшы көргөн сурообуз бар, ар бир ырчылардан сурай беребиз. Канча каражат короттуңуз дал ушул клип үчүн, ыр үчүн? Мен короткон жокмун. Менин продюсерим коротту. Бул демек мындай канча экенин болжолду билсек болобу? Же сиз такыр жок, андай билген жоксуз өзүңүз? Мен киришпейм анда. Бир гана мен өзүмдүн костюмдарымды, чач баш деген, макияж деген нерселерди эле ойлодум. Жакшы. Продюсериңиз жөнүндө дагы кеп кылып калдык. Продюсер менен канчадан баштап иштешип баштадыңыздар? Кандай контракт негизинде иш алып барасыздар, ошол тууралуу айтып өтсөңүз болот. Негизи мен кечирген деген ыр менен адамдар угармандарын таанып башташты болуш керек. Анткени бир күндө 500 000 просмотр алган да кечирген деген каверим. Анын автору Эрмек Маматов, азыркы менин продюсерим. Ошол жазып калган, Нури келип сүйлөшүп көрөлү, иштешип көрөлү деп. Ошо 2 жыл болуптур быйыл. Ошо 2 жылдар менен иштешип жатабыз. Негизи башынан бир гана адам ишенди мага, менин талантыма. Эрмек Байке болчу да. Анан бул жылдын башынан баштап Чыңгыз Алиев деген, Чыңгыз Альберт музыкальный продюсер биздин командага келди. Ошо менен азыр чогуу иштешип атабыз. Бизде целый продакшн да, лейбл. Данчик деген бар, Фримандын көп ырчылардын музыкасын жасап берет. Ал да биздин командада. Белдияр деген биздин видеограф тоже биздин командабыздын главный оператору. Идея берген ошол бала да. Вот. Ошол.
Өзгөчө лейбл менен сонун команда болуп туруп азыр чыгып атасыздар, сиздерге ийгилик каалайбыз анда. Чоң рахмат. Өзүңүз айтып калдыңыз, башында бир адам гана ишенчти. Азыр сиздин артыңызда ишенген адамдар көп. Буюрса баардыгыбыз колдойбуз, ийгилик каалайбыз. Анан рахмат. алгачкы клип тарткандан кийин баягы эң алгачкы болгондо тажрыйбанын бир аз биринчи нерсени көргөндө тажрыйбанын аздыгы билинет да, анан тарткандан кийин сизге кайсыл нерселер билинди? Кийинки клипти тартып атканда мен ушул каталарды кайталабашым керек экен, бул нерсени оңдошум керек экен деген сыяктуу нерселер болдубу? Негизи клипке жакшы даярданыш керек экен. Бүт ар бир минута сайын, даже секунда сайын эмоциялар менен ойнош керек экен. Анткени камеранын аркасында билинбейт экен да, мен мындай күлүмүш болом, бирок камерада көрүнбөйт экен да. Камерада небо дегенде ырым тарткам, монтип аябай билегем да, а бирок камераны вообще билебептермин да, мындай карасам. Ошо ачык болуш керек экен, камераны жакшы көрүш керек экен. Ошону билдим. Жана дагы реквизит деген нерселерди даярдаш керек экен. Ошодон да биз кичине жакшы даяр болбой калдык да, бирок аракет кылдык. Жакшы. Демек, кийинки клипти, кийинки эмгектерди жаратууда бул нерселерди эске болот дагы, мындан дагы сонун клиптер жаралат деген ишеничтебиз. Анда эмесе сиздин дал ушул эртеден бери сөз кылып жаткан эмгегиңизге назар салчу учур келди, элге сунуштуу этсеңиз болот. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Сиздерге Сүйдүм ай аттуу чыгармамды тартуулагым келип турат. Мени колдоп коюңуздар. Мен сиздерди аябай жакшы көрөм. Сизди дагы биз жакшы көрөбүз, ийгилик каалайбыз. Сүйүктүү көрүүчүлөр, мен ушул мүнөттөрдө сиздер менен коштошом. 1 саат бою кызматыңыздарда болгон мен Алиман Эсенкалык. Кайрадан дүйшөмбү күнү Муз Лайв көрсөтүүсүндө көрүшөбүз. Ал эми алдыңкы мүнөттөрдө жогоруда биз сөз кылган жаңы клиптин бет ачаарына биргеликте күбө бололу. Нури айым ырдасын, Сүйдүм ай чыгармасы. Анан мен сиздер менен ушу менен коштошом, аман болуңуздар. Күндөрдүн бири сейил бак, сейилдеп баскым келди дагы. Жүрөгүм сезип турган сыпа, кетким келбеди күнүң сааты. Алдыма чыга келдиң сен.